İmam Gazali rahmetullahi aleyh'in aytkan жақсы bir söz var ekan, bu til Xudoy taoloning bizga bergan eng cho'ng ne'matlardan, belaklardan birisi til deydi ekan. Buna bir kun suylabay qo'yingizchi, jarilib ketasiz. Kul Xudoy taoloning bergan til, Xudoy taoloning pendesine bergan eng cho'ng belaklardan biri til ekan. Uşu til arqılı biz beşikке kirip beştin törüne жетишибиз mümkün ekan, je tozoqqa kirip Xudoy saqtasin, tozoq tüyüne düşürüp qo'yganda til ekan. Eki adamды дос кылып коет экен, эки жамаатты дос кылып коет экен, же ошол эки адамды, же эки үй бүлөнү эки дегендей нелерди, жамааттарды дагы душман кылып койгон тил экен. Ушул тил дейт. Көп нерсеге себепчи болгон тил дейт экен. Мезгилинде падыша Сулайман пайгамбар bir жагы падыша болгон экен. Бардык баягы жаныбарлардын кыбыраган кандай жандык болсо Кудай таалам тилин берген экен. Бул дегени сүйлөгөн ошо тилини Алла таала бул кишиге эмне кылган, пайгамбарга түшүндүргөн, тилин түшүнгөн экен да. Анан катарда bir адамдардан бирөөсү келип, эми кызыгат экен да. Ошол илимди мага да үйрөтчү дейт. Десе, жок, ал илим эч кимге берилбейт дейт экен. Ошентип анан макул үйрөтсө үйрөтөйүн, бирок менден көрбө дейт экен да. Менден көрбө. Бала келип калышы мүмкүн дейт экен. Акыры анан болбой көгөрүп ошол илимди үйрөнөт экен. Bir күн коросуна келсе, баягы үйдө bir ити бар экен, анан bir уyu бар экен, анан тоогу бар экен. Тоогу менен ит сүйлөшүп атыптыр дейт. Тоогу менен ит сүйлөшүп атыптыр дейт. Ит айтат экен, тоокко сага эле жакшы дейт экен. Мына дейт экен, эч эле bir ач калган күнүң жок. Оозуңа келген нерсени баягы ылгабай жей бересиң дейт экен. Саңа жыргады дейт. Мына мен канча күндөн бери ач жатам. Же эт жок, же сөөк жок. Десе, сен кыжалат болбо дейт экен. Кыжалат болбо дейт экен. Мына жаткан о эшек турбайбы дейт экен. Ошол эшек жакында өлөт. Анан сен жыргайсың. Майрам сеники болот дейт. Муну баягы сүйлөшүп атканды баягы киши түшүнүп калат. Ушул эшек өлүп калбасын деп анан базарга алып чыгып сатып берет экен. Анан ошон күндөр өтүп дагы келсе, дагы эле баягы ит арызданган ит дейт. Тоок айтып атат. Сен айтпадыңбы, сага майрам болот дебедиңби? Мына дагы эле ач калдым. Десем, сен кыжалатпа, мына уй барбы, мына уй. Эми ошол өлөт дейт экен. Мына эми сага майрам болот дейт. Десе, баягын түшүнүп калган ээси кайрадан уйду алып барып, дагы сатып берет экен базарга алып чыгып. Анан дагы ач калган ким баягы эмне ит дейт. Ошентип анан дагы bir күндөр өтүп анан дагы келсе, баягы ит дагы айтып атат дейт тоокко. Сен эшек дедиң, башка дедиң, дагы эле ач калдым десе, сен кыжалат болбо дейт экен. Сен эч кыжалат болбо. Эми точно эми сен майрам кыласың. Мына кожоюн турат го дейт экен. Ушул өлөт дейт экен. Эми өлөт дейт экен. Анан баягы чочуп кетип, баягы кожоюн. Анан Сулайман пайгамбарга барат экен. Буягы эмне болду дейт. Десе, мен сага айтканмын дейт экен. Башыңа бир нерсе келет, бале келет, кой, үйрөнбө десем болбодуң дейт. Мына дейт экен. Сенин үй бүлөңгө келе турган бале эшек менен чыкмак дейт экен. Сен эшекти сатып бердиң. Анан эшекке келе турган нерсе келбей калды эшекке. Ал уюңа келе турган болду дейт. Уюңду сатып бердиң дейт экен. Эми саңа келет дейт экен. Башка вариант жок. Мына. Демек, бул дагы эмне? Балаул инсан минал лисан. Адамдын балеси өзүнөн экен, тилинен өзүнөн экен. Бардык нерсе адамдын өзүнөн экен. Эч качан Кудай таалам пендесине жамандык каалабайт экен. Бир нерсени каалап аткан болсо, ал ошол пендеси үчүн же ошол үй бүлө үчүн эң жакшысын берет экен. Андан жакшы болбойт экен. Алла таала Архамур Рахимин, мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү дейт. Бир эне баласына кандай мээримдүү болгон болсо, бала адепсиз болсо дагы, бала кандайдыр ата энеге күнөөкөр болуп бир иш кылса дагы эне кечире берет экен. Эне кечирет экен. Бирок Аллах тааланын мээримин алдында эненин мээрими деңизде бир тамчы болуп калат экен. Аллах таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү экен. Бул жашка чейин балким 40 жаш, балким 50 жыл, балким балагатты кошпосок, балким 60 жылдан бери кандай бир абалдарда жашадык. Балким Союздун нелерин көрдүк, башкасын көрдүк. Мына ошолорду дагы Аллах таала баарын не кылат экен, кечирет экен. Болгону тооба кылып, ошолорду тилге алып, Аллах мен ушундай бир доордо жашадым, билген жокмун.
же мени өтүп кеткен атам билген жок деп ошолорго истигфар келтирип тоба кылып жакшы бир жашоо менен Кудай буйруса ошол күндөрдү Алла таалам жакшылыктарга алмаштырып коет экен. Эски архивтердин баарын өчүрүп ошол менен токтоп калбастан Алла таалам кайра ошол жаман абалдарды, күнөөлөрдүн, каталардын ордуна Алла таалам соопторго алмаштырып коет экен. Кандай сонун нерсе да. Бул Алла тааланын мээрими экен.